Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 ноябрь 2024 жыл мен сиздерге шаардын элитный району болуп эсептелген резиденцияда жайгашкан Аманат Сити курулуш компаниясы курган, бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдун 9-кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү сатылуучу квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Природный газ, суу, свет, отопление бардыгы киргизилген, тех паспорттары жакынкы күндөрдө берилет экен. Жакшы жери ремонтко берилген. Адамдар кадимкидей ремонт кылып кирип, азыркы учурда жашап аткан учур экен. Ушул информацияны да жакшылап эске алып коюңуздар. Өтө сонун жерде жайгашкан туугандар. Караңыздар, өтө сонун болуп турат. Чоң, бийик болуп. Анан мына жакта охрана воротасы бар. Кирип келе бересиздер. Домдун алды мына ушундай кеңири болот экен. Мисалы, мына жер 3 очок болот экен туугандар. Өйдө тарабы чай ичип сүйлөшүп отура турган беседка болот экен. Мына бүт барлык шарттары секин кылынып экен. Анан жакшы жери туугандар, ар бир блокто өзүнүн бир мейманканасы болот экен. Эгерде той топур же да бир башка нерсе өткөрө турган болсоңуздар, ошол мейманканага алып кирип, биринчи этажда болот экен. Конокторду сыйлап узата бересиздер. 3 очок бар туугандар. Анан мына жака келе турган болсоңуздар, бассейни, фитнес клубу, частный садиги бүт бардыгы ушул жакта болот экен. Жакшы да, эч жака барып отурбайсыздар. Частный садик, фитнес клуб, эмне керек болсо бардыгы ушул домдун алдында болот туугандар. Ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Эми кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таанышып, маалымат алып кетесиздер. Негизинен мага жакты. Бул жерден квартира издегендер өтө көп. Андыктан колдон чарбаңыздар. Сатылуучу жанагы 2 бөлмөлүү квартирабыз ушул блокто, мына подъездде 15 кабаттуу домдун 9-кабатында туугандар. Охрана, ворота, подземный паркинг бүт бардыгы бар. Ушул көчө тараптан да сонун болуп көрүнөт экен. Жакшы жери мына жакта 2 лифт орнотулган, иштейт, чыгып келе бересиздер. Бул ошондо мына 9-кабаттын коридору. Так, маалымат берип баштайм. Баасы жана эсим номери ушул видеонун экранында жазылган. 9-кабат 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 76 квадрат метр. Мына бронированный эшик орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Анан квартиранын ичи отделкалары бүтүп эле калган, электромонтаж болгон, айнек терезелери коюлган, суу, свет, природный газ, отопление бардыгы келген туугандар. Мына коридорлорун деле карап атасыздар, көрүп атасыздар, кеңири сонун бүткөн экен. Ачып кирип келе бересиздер. Жалпы аянты 76 квадрат метр. Ылдый тарабы мындай наливной пол деп коебу, ошондой болгон, тегиз экен. Строй компания өзү тегиздеп сонун кылып бериптир. Анан ылдый тарабынан фольга деле төшөлгөн, утепление болгон. Бул биринчи бөлмөсү туугандар. Кухня, природный газ бар. Кухнясы өтө чоң экен. Калсаңыздар жарымын кухня, калган жарымын бул жагын зал кылсаңыздар болот, студия тибинде. Эми варианттары көп туугандар. Эми ал жагын чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша кийин каалагандай кылып кыла бересиздер. Так, суу, свет, природный газ, отопление бардыгы бар. Жакшылап эске алып алыңыздар. Мына природный газ, отопление түтүкчөлөрү чарылган, айнек терезелери пластик. Анан могул жерден домдун алды көрүнүп турат, караңыздар. Охрана, ворота, детская площадка, бардыгы ушул жак. Азыр саат примерно 2 болду. Бүгүн квартирага тийип, жарык болуп турган учуру. Анан дагы бир өзгөчө жери, мына дуалдарын байкаңыздар. Шпаклевка тартыштын кереги жок. Сразу эле обой чаптап ишти кыла берсеңиздер болот. Же болбосо шпаклевка кыла турган болсоңуздар дагы жукка бир аз эле берип койсоңуздар болот. Негизинен дуалына шпаклевканын деле кереги жок экен. Караңыздар, сонун. Эң жакшы жери ылдый тарабы утепление болгон, мына фольганы көрүп атасыздар. Анан мына полу тегиз экен. Эч кандай бир уклон жок. Мына ушундай строй компания бүт бардыгын сонун кылып атайын сиздерге жасап берген туугандар. 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 76 квадрат метр. Бул жагы болсо зал, конок бөлмөсү мындай айтканда. Нар жагында кичинекей бир аз кошумча лоджиясы дагы бар экен. Көрүп атасыздар. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, родительский спальня, ата энелердин муктоочу бөлмөсү. Мындай кеңири сонун болуп турат. Так, мына бул жактан деле бүт бардык айнек терезелери домдун алдын карап калат экен. Жакшы туугандар, домдун алдын карап үйдө отура бересиздер. Анан албетте эле квартирабыз күнгөй тарап болуп калат. Азыр мисалы саат 2 болду айттым. Күн дагы деле ушу квартирага тийип калган учуру. Мындай сонун. Анан туугандар, бул жерде таза 2 комната болуп атат.
Калсаңыздар мен мындай бир вариант катары айтып коеюн. Мына кухнясы өтө эле чоң экен. Ал жагын ошо студия кылып койсоңуздар болот. Жарымын кухня, жарымын зал кылып туруп, бул жагын родительский спальня, бул жагын детский спальня кылып койсоңуздар болот. Ушундай варианттагы карап көрөсүздөр. Анан мына жагы душ, отдельно душ кеңир экен. Бул жагы отдельно мына ушундай ажаткана. Отоплениянын түтүкчөлөрү, суу, бүт бардык турбалары уже киргизилип даярдалган. Менимче түшүнүктүү эле болуп окшойт. Документтери деле так. Строй компаниянын өзүнүн эле аталышы түшүндүрүлүп эле турат. Аманат резидентстер. Бул жерден квартира издегендер көп, андыктан колдон чыгарбаңыздар. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сонун сатылуучу квартира издеп жүргөндөр. Себебинде бул жер биринчиден жакшы престижный тыныч райондордун бири. Ошол себептен дагы баасы бир аз кымбатыраак жүрөт. Аны билесиздер.